Бул жолку каарманыбыз үй бүлөлүк зомбулуктун кезектеги курмандыгы. Күн мурун анын резонанстуу окуясы жалпыга маалымдоо каражаттарына тарап, зомбулук көрсөткөн күйөөсү майлуу сүттүү жерлердин биринде иштегени айтылган эле. Күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылган келин аны менен ажырашкандан кийин да жаны жай албагандыгын айтат. Айтымында күйөөсү аны жарымжан кылып сабап, кабыргалары сынып, баш мээси чайкалган учурлары болгон. Акыркы жолу декабрь айында каттуу токмоктолгон келин ички иштер бөлүмүнө арыз жазып, андан кийин ажырашкан. Бирок ажырашуудан кийин да күйөөсү аны тынч койгон эмес. Каарманыбыз өзүнүн коопсуздугунан чочулагандыктан маекте анын бетин жаап берүүнү туура көрдү. Танышып, сүйлөшүп, үйлөнгөнбүз 13 жыл мурун. Ортодо 4 балабыз бар. 3 кыз, 1 эркек. Постоянно эмес, бирок время от времени болуп турчу да ушундай окуялар. Ошо акыркы жолу болгондо ошо аябай катуу болду да. Ал күнү ошо коноктон келгенбиз да. Мен дагы башка коноктон келгем, жолдошум да башка коноктон келген да. Анан үйдөгү кишилер бар болчу, ошо коноктон келгенди жеткизип келгендер. Алар коноктор узап кеткенден кийин анан эме алып баштады да. Алар кеткенден кийин анан баштады. Түн ичинде болчу, саат 2:30 болчу. Балдар уктап аткан болчу. Ошону 3:30-4-төрдө инем келип анан алып кетти да. Башыңызга коюлган? Башым гематома болгон, башым бар тең. Анан ошо башымды сактайм деп колум менен башым тосуп жатып, анан денелерим эме болгон да. Только кол мененби же кепкиледиби? Ошол моментте эме болуп калды, өзүм шоковый эме болот. Билбей калдым да, мен бирок ошо тынбай эле салып атты да инем келичи. Негизи 2 жыл мурун дагы ошо башыман травма алган болчумун, сотрясение алып. Анда үйдө эле дарыланып жаткам. Анда деле ошо коноктон келип кызуу болчу да. Ошо акыркы жолу болгондо болсо, тоже коноктон келген. Ошо кызганычтын айынан чыкты. Анан акыркы жолу болгондо катуу сотрясение алдым, ички органдарым ушуп болду. Анан больницага жатып чыктым 23 күн. Акыркы 1-2 жылда ушундай болуп баштаган. А так жакшы ата үйдө. Буга чейин үй бүлөнү багып келген, эчтекеден кем кылган эмес. Тяжелый деп больницага жаттым, анан ошондо билишти. Ошондо эмеге разводко заявление бердим, анан официально февралда ажыраштык да. Характери дагы эме го, тяжелый характер. Көз характери эме келишпейт окшойт да. Көп жерден өзүн өзү кармана албайт, ушундай да. Резкий характери. Мен декабрда больницага жаттым. Январда кайрылдым да. Охранный ордер алдым, анан февралда развод болду да. Развод болгу чакта алдым да охранный ордерди. Балдарыңыздар азыр кандай абалда? Балдар жакшы эле, ошо 2 чоңураак экөөсү күбө болушкан да алар көргөндө. Кичинекейлери түшүнбөйт эле, азыр билбейт эле да. Буга чейин дагы эме болуп келген да. Ошо жайыма койт, тынчтык бер десем өзү укпай койду да. Анан акыркы жолу болгон үчүн эме болуп интернетке чыгып кетти да. Курбу кызым тууган күнүнө баргам, ошол жака кеч келди да. Кеч келип анан мен ошо көргөндөн кийин эле кетейин деп аракет кылдым. Анан сүйлөшөлү деп кетирбей койду да. Ошо моментте анан балдарга чалдым, адвокаттарга. Мен бияктан чыга албай атам, келип алып кете аласыңарбы деп. Ошо анан балдар келгичекти чалып аттым, келатасыңарбы, каяктасыңар, могу кафеде отурам деп. Ошол убакта анан телефонду алып койду. Андан башка эме кылган жок, Жок, телефонду алып анан кетип калды да. Калың калктын ичинде мындай окуялардын биринин бети ачылса, башкасы көз жазында кала берет. Жактоочу Шердар Абдыкапаров бул иш бир нече айдан бери каралып келе жатканын, бирок кардарынын күйөөсү үстүнөн иш козголгонуна карабай, келинге күч колдонуп, анын телефонун тартып алганын айтат. Негизи бул иш бул күйөөсү сабап, көптөн бери сабап жүргөн экен да.
даже как-то совместный брак болгондо дагы көп жолу сабаптыр. Анан уже декабрь 2020 жылы декабрь айында уже катуу сабалган экен, абдан катуу, даже кабыргалар сынып кетти. Кабыргалар сынып кеткен. Ошо кезде уже бизге чыгышты, интернет аркылуу чыгып, ошо кечтен январдан или февралдан баштап баштадык. Иштеп баштадык. Анан как раз РОУДга арыз жазылды. РОУДда билесиз эми бул семейное насилие деп, бул как кодекс о проступках деп, мындайча айтканда бул как штраф да. Эң жеңил наказание десем болот да. Это не как уголовно наказуемое деяние, а бул как кодекс о проступках деп, штраф менен кутулуп кетет да. Кандай канча сабасы да. Ну, примерно эми аны сот чечет да, канча штраф берем, бирок штраф менен эле чыгып кетет да. Анан ошо кезде как раз бизге следователь постановление берди. Постановление о назначении СМЭ деп, СМЭден барып өттүк. Көчөккө интернетке тараган сүрөттөр, ошо сүрөттөр да мурункулары. И ошо сүрөттөрүндө көрдүңүз, денесинде бир дагы соо жени жок да. И даже 2-3 кабырга сынып кеткен. Сынып кеткенде, ошо денесин баары так баарын көрүп атса дагы, Чүй областтык судмедэкспертиза легкий, не повлекший вред здоровью деп чыгып коюп атат да. Бул мындайча айтканда, азыр бирөөнү барып даже алакан менен башка чаап койсоң, кичине сотрясение болуп калса, даже ошондойго чыгарып берчү нерсени ушундай легкий повлекший чыгарып берип кой, не повлекший деп эң жеңил наказаниясын чыгарып берип коюп атат да, мындайча айтканда заключениясын. Анан бизде деле как раз ошо кезде сомнение кетти да. Анткени өзү мындайча айтканда бывший таможник болсо, биз дагы эме угабыз да, туугандары прокуратурада иштейт экен. Даже жезделери тууган жакшы жакын туугандары ГКМда иштейт деп, ошолорду уккандан кийин бизге сразу эле ошондой сомнение келет экен. Ошондой сомнение келди да. Анан ал иш бүтүп анан сотко жиберилип атат да. Сотко, как кодекс о проступках сотко жиберилип атса, азыр как раз ошо сотто иш болуп атса дагы, көчөккө мурунку күйөөсү ошого карабастан мына 7-си күнү түнчүндө барып, бул потерпевшаны колун кайрып, колдордун арасында как раз ошо сүрөткө жүргөн, биягында как раз синяктар жүрөт. Ошо колун кайрып телефонун алып кетип атат да. Мындайча айтканда бул как статья как грабеж болуп калат да, завладение чужим имуществом да. Открыто завладеть, ошо бирөөнүн карама, кыргызча айтканда караба каршы колун кайрып насилие алып кетип атат да. Андан кийин эртеси күнү телефонду алайын деп барышса, 8 күнү карындашы менен барып, жаңгыз кой мени дагы сабап салбасын деп, карындашы менен барса, карындашысынын көзүнчө экөөнү тең сабап салып атат да. Карындашын дагы. Как раз ошо мына көчө арыз жаздык. Арыз жазылды, карындашы дагы, бул пострадавший өзү дагы жазды. Биринчи арыз менен как хулиганство менен катталды, уже экинчиси менен как көчө кечке жери жүрүп, как раз грабеж менен жана колун кайрып телефон алып кетип атат да. Мына законго таяна кетсек, анткени уже экөөнүкү уже брак уже давно расторгнут, уже решение где-то мартта эле күчүнө кирген. Мындайча айтканда ал уже мурунку күйөөсү бул жабырлануучуга никто да, мындайча айтканда, мына чужой эле адам мындайча келип телефон алып кетип аткан, уже как грабеж считается да. Бул уже мурункуда аялы деп ойлоп алса керек да. И ошо менен как раз ошо көчөккө иш, эки хулиганствонан как грабеж менен очная ставка менен көчө раз СМИге азыр как раз ушул убакыт менен колдонуп айта кетсек болот. Силердин күчүңөр менен силерге чоң рахмат. И ушундай общественный резонанс жаратып берип, и ошо менен камалды көчө. Изолятор временного содержания ИВСке. Иш болуп атканда дагы мисалы мен өзүм даже берки күйөөсүнө дагы чыгып, өзүм жекеме-жеке көп сүйлөшкөм. Байки, может, хватит, азыр уже кийинкиси уже хуже будет, это уже не проступок, как уголовный болуп калат деп мен көп предупреждать эткем да. Ошого карабастан машина менен даже кубалап келчү, кубалаганда даже бизге чалганы биз айтчубуз, РОУДга бар деп, РОУДга дагы качып келген күндөр дагы болгон да. И анан как раз дагы бир ушу момент менен бир пайдаланып айта кетсек, биздин чоңдорго кайрылат элем, өйдө жактагы. Бул негизи семейное насилие депчи. Бул мындайча айтканда, мындай жөнөкөй тил менен айтсак, бул как бытовуха деп коет да, бытовой деп коет. Бытовой деп эң легкий наказание, как штраф сыяктуу легкое наказание. Койт аялыңды канча сабага, канча немесең дагы штраф менен кутуласың деген эле сөз да. Ошон үчүн
мына мисалы күйөөлөрү ушу билип атат, аялың сабасаң минтсең эле даже камабайт дагы да, алып келип туруп иш мына мисалы бул биякта эле катуу болсо деле под подписку о невыезде чыгып кете беришет да. Камап эле жөн эле кайра чыгып, и сотко барганда ушинтип жүрө берет, чоюп деле жүрө берет, и штраф менен кутулуп кетет да. Ошон үчүн мисалы биздин мындайча айтканда недомужиктерибиз ушуларды билип алып, ошон үчүн ушундай постоянно насилие болот, билет, то что буга наказание, мындайча айтканда кодекс о проступках штраф менен эле кутулам деп. И ушундан билип алышып, анан сабап 1 сабайт, 2 сабайт, анан уже кийинкисин өлтүрүп деле салып атышпайбы, канча көрүп атабыз. Ошон үчүн ушуну не как проступок карап, а уже как уголовный наравне ушу менен карап, ушуну бир чечип, көтөрүп, законду мындайча айтканда, орусча айтканда, ужесточать этип беришсе деген не только менин эле оюм эмес, башка правозащитники, башка ушундай аялдардын деле ою ушундай болуш керек деп ойлойм да. Тилекке каршы бул маселе боюнча экинчи тарап менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Супер ТВ экинчи тараптын пикирин угууга даяр.